Менин атым Улан Саламатов. Биз жеке ишкербиз. Азыркы учурда робототехника, инженерия жагынан өнүгүп жатабыз. Бизнесмен деген бул деген бүткүл адамдарды ыраазы кыла турган киши да. Ошондой да. Анткени бизнес деген бул мындай да. Жакшы бизнес деген бүт тараптын баары ыраазы болгон бизнес да. Например, 3-4 тарап келет, анан бири-бири менен сүйлөшүп, талкуулашып, ар бирөөсү өзүнө пайдалуу нерсесин алып кетет да. Бир жерден бирөө пайдалуу нерсе албай калса, ал бизнес деп ата албайт да. Өзүнүн жасаган нерсесин, то есть өзүнүн сүйгөн нерсесин таап, анан ошонун артынан мындай айтканда жакшы бир менеджерлер или маркетологдор менен сүйлөшүп, ошо өзүнүн сүйгөн нерсесин бул мындай капитализация, то есть бул деген акчага айландырса болот да. Ошондой нерсе бар. Бирок кээде жерлерден сүйгөн жумушу бар, бирок аны акча айландыра албайт да. Ошону айландыра турган нерсе үйрөнүлсө, например, мугалим болсо дагычы, аябай эң мыкты мугалим болсо, эң мыкты мугалимдер аябай көп акча табат, например. Анткени ал аябай сапаттуу билим берет. Сапаттуу билим берген үчүн ал деген кыйын сонун мектеп, университеттерге алат жумушка. Анткени ал эң мыкты мугалим. Эң мыкты мугалим болгондон кийин тыйыны дагы да өсөт да, ошондой. Эмгелер бирок адамдар менен тил табышканды билбейм дейт. Тил табышканды билиш керек. Тил табыша албасаңар, бирок ишиңерди жакшы аткарсаңар, ошон тил табыша турган адамдарды менеджер кылып койсоңор болот. Бирок ошо менеджер менен эле кайра тил табышы керек да. Тил табышы деген бул эң мындай эң мыкты любой переговор, любой жолугуштарда алып кете турган эме да. Бул сөзсүз тил табышы үйрөнүш керек. Көп жанагындай упражнениялар бар, көп методикалар бар. Ошолорду үйрөнүп артынан чуркап эметсе, өзүн таап кетет го деп ишенем. Биздин азыр окуу система ушундай, сабак мектепке да барыш керек да, анткени диплом жок, жумушка албайсыз, анан мындай, тиндей деп айтышат. Бирок сен айтканда мага диплом Кытайдан алып келип коюп койдум шкафка, ошойдон бери турат да, мен тиги тийген жокмун да. Анан аттестатым да кайда экенин да билбейм өзүм чын айтсам, тиги школдунчу. Бирок ошондой система болгон үчүн аны дагы сөзсүз таштабай алып кетиш керек да. Аттестатты алыш керек кадимкидей. Бирок силер физикага кызыксаңар, эме кылыш керек. Мунун артынан түшүш керек. Аябай артынан түшсөңөр, муну мындай оңой эле, бирок мунун артынан түшүп, жана азыр YouTube каналдарда аябай көп эмес, YouTube'да каналдарда аябай көп кызыктуу нерселер бар да. Ошонун артынан түшүп, кызыгып жасай бергиле, токтотпой жасагыла. Ошону токтотпой жасап, күнүгө ар кандай жанагындай испытанияларды кыла бергиле. Анан кызык болсо мага жазгыла, может жакшы проекттер эметип калсаңар, жардам берем. Бизнесмен болгум келет дейт. Фантазия менен бизнесмен болсом болобу? Бизнесмен биринчи очередь фантазер да. Кичинекей кезинде азыр фантазер болуп турсаңар, аны токтотпогула, эч качан токтотпогула. Анткени бул фантазия деген, бул деген адамды чоң нерселерге жеткирген нерсе да. Анткени биз кичинекей кезинде кандай фантазияң болсо, чоңойгондо ошол фантазияңды аткарасың да, ишке аткарасың. Анан жолдон эле бирден коло өзүңдү сындырып салбасаң эле, ошо фантазияңды сындырып салбасаң эле, фантазия аткарат. Анткени, например, өзүңөр мисалы деле көрөсүңөр да. Элдер мурунку учурда, например, машинелер жок, самолеттор жок болуп турганда, например, жайлоодо бир жатып алып, анан кийин тоодун жатып алып, анан чымчыктарды карачы да, чымчыктарды карап, анан фантазирует этчи да. Мен ошо чымчыктарды алып учсам депчи. Мен ошо чымчыктарды алып учсамбы деп, анан кийин аракет кыла баштады да. Мен кантип учсам болот чымчыктай алып деп. Анан кийин ошо чымчыкты турап, канаттарын жасап, кандай кылсам, мындай кылсамбы деп, ошо фантазиясын анан ишке ашырган да. Бул жок нерсени ойлоп табуу да. Бул айткандай Кудайдын закондорунун физикасын тактап туруп, анан кийин ошону мындай жок нерсени ойлоп таап, анан учуп кеткен да адамчы самолет менен. Ошол деген ошол фантазия да. Жана айткандай Стив Джобс дегендер адамдар дагы бул адамдар бул профессиональный фантазерлор да. То есть, например, бир жумуш жасайын астында фантазияңды аябай катуу иштетесиң. Андан кийин ошону ишке ашырасың да. Эч качан ошол максатыңарды, ошол фантазияңарды эч качан өчүрбөгүлө. Баки ишиңизге ийгилик дейт. Максатка жетүү үчүн эмне кылуу керек? Кандай кадамдар жасоо керек? Максатка жетүү үчүн бул
орысша айтканда 100% уверенность керек да. Бир жерден кичине ойлонуп калсаң, бул жер болбой калат го десең, болбой калат да. Эсе мен албетте ишенем, болот десе, болот да. Анткени 1 болбойт, 2 болбойт, 3 болбойт, ошентип болбойт деп бир жерде болот кетет да. Жана айткандай, жана Эдисон лампочканы ойлоп тапканда канча деген, миңдеген эме кылып, жаңылышы кылып анан кийин келген да. Ошо аткарган. Жашоодо да ошондой да. Мен өтө эле жалкоомун дейт. Сиз жалкоолуктан кантип арылдыңыз эле? Жолдорун беребиз. Адам деген жалкоо болбойт го деп ишенем да. Адам деген жалкоо эмес. Адам мындай айтканда, орусча айтканда, мало мотивированный да. Мотивациясы жок болгон үчүн жалкоо болот да. Анткени эмнеге мындай үйдө жатып алат да, жатып андан кийин буга айтса азыр бар магазинге барып кел десе, мен баргысы келбейт. Анткени ал жерден өзүнүн пайдасын көрбөйт да. Мындай өзү айтканда, өзүнүн мотивациясы жок. Эси ага айтса, сен азыр деген Россияга, например, Россияга чейин жөө басып барсаң, Россиядан сен бир Lamborghini айдап кетесиң десе, ал Россияга чейин жөө басып барат да. Анткени ал жерде Москвада, например, Lamborghini подарокко турат. Ошака чейин жөө басып барса десе, азыр эле уруп барып чуркап кетет да. Ал деген ал жалкоолук эмес да, ал мотивациясы жок адам. Ошон үчүн өзүңөрдүн мотивацияңарды таап, өзүңөрдүн максатыңарды таап, ошол мындай жалкоолуу болбой турган мотивация жумушуңар, фантазияңарды таап алсаңар, ошондо жалкоо болбойсуңар деп ишенем. Ишиңизге ийгилик дейт. Сетевой маркетинг жөнүндө оюңузду уккум келип жатат дейт. Сетевой маркетинг деген аябай күчтүү программа да, кичине айтканда. Ал жерден барып көп нерсе үйрөнсө болот. Бирок бизнес катары аны мен көрбөйм да. Бизнес катары акча табуу жагынан мен ал жерден көрбөйм. То есть акча табуу адамдар, ал ошо бизнес сетевой маркетинг ойлоп тапкан адамдар акча табат. Андан ылдый отургандар, мындай айтканда, аларга тигилерге акча таап беришет да. Как бизнес катары ал болбойт. Бирок силер деген башка жерде иштеп жумушуңар, башка бир жумушуңар болсо, анан мындай чогуу алып кетсе болот го дейм да. Анткени ал жерде жума сайын сетевой маркетингдин эң мыкты нерсеси бул алар жума сайын тренингдер өткөрүп турушат, жума сайын үйрөтүшөт бирдемелерди, продажалар үйрөтүшөт. Ошонун артынан үйрөнүп кетип туруп, андан кийин өзүңүн жумушуңарды ачып кетсеңер деп ойлойм, ишенем да. Тренингдер өткөрөт. Ошолордун Китепке дагы өсүп жетиш керек да. Определен мында ар кайда китептер бар. Китептер окуй бергенде да түшүнбөй каласың, көп нерселерди түшүнбөйсүң. Кээде китептер окусаң өзүң башыңа да айланып калат да. Анан өзүң мындай айткандай бир устаз таапкыла, может жаныңарда туугандарыңар бар, может бир байке эжелериңер бар. Ошолордун артынан жанына отуруп алып, түшүп алып, кандай иш кыласыңар, эмне кыласыңар деп жанына ээрчип алып, артынан көрүп туруп, анан кийин иштеп кетсеңер деп тура деп ойлойм да. Анан китеп окуй берип отура бергенде болбойт. Например, кечинде китеп окугула, күндүз барып иштегиле да. Жардам бергиле. Магазин болсо, магазинге жардам бергиле. Бирдеме сатса, ошого жардам бергиле да. Атайын бир нерселерди жазганга кызыгам дейт. Бирок ата-энем бул кыздардын иши эмес, бул балдарга ылайыктуу дейт. Буга кандай карайсыз? Кантип ата-энесин көндүрсө болот? Кыздарга караганда балдар ойлоп табууга жөндөмү дейт. Жок, кыздар дагы кыйын кыздар да бар да. Антип айтып анда болбойт. Эмнеге техника десе эле тиги эркектер жасап, бирок эркектерди көбүнчө конечно эркектер жасайт, бирок азыркы учурда Клоп KG деген сайт бар. Аларда кыздар спутник чогултуп атышат. Кыргызстандын биринчи спутник деп ошо чуркап турушат бири менен. Бишкек шаарда болсо ошо группага кошулсун. Ал жерде ошо сайтка кирип, Клоп KG деген сайтка кирип, кошулуп, алар жардам берет. Анан кызыксаңар, ата-энеңер болбойт десе дагы, бирок аныңарды макул деп коюп, өзүңөр отуруп жасай бергиле. Анткени бул силердин кызыккан нерсеңер да, бул нерсе силердин фантазияңар, бул нерсе силерге жашоодо өзүңөрдүн бир бактың ачаңар турган нерсе да. Анан такыр ал болбойт десе дагы, мен ар бир адамдын өзүнүн эмеси бар да. Деги жакшы нерсе болсо, болбойт десе дагы жасаш керек да. Жакшы нерсе өзүңө жакса. Бирок ал нерсе эч кимге зыян алып келбеш керек да. Ал сен кээде учурларда, бирок ата-энелер кээде учурларда көбүрөөк билиши мүмкүн. Бирок өзүң кызыккан нерсе болсо, техника кызыксан, андан эчтеке зыяны жок да, эч кимге зыяны жок. Аны жасай берсин. Эси бирөөгө бир нерсе жасаба, анткени ал зыян десе, анда ойлонуш керек. Мен чын эле зыян келтирип атамбы десе,
кандай нерсе менен зыян келтирип атам деп ошону жакшыраак ойлонуп зыян келтирсе анда жасабаш керек. Эсе зыян келтирбесе эч кимге ал нерсе сени мындай пайда алып келе турган, элге пайда алып келе турган, ата энеңе анан кийин да пайда алып келе турган нерсе болсо анда жасаш керек. Айылда жашайм дейт, ата энем шаарга жибербейт дейт. Ойлоп тапкан нерселерим бар эле дейт. Сизге кантип көрсөтсөм болот? Мага эмеге инстаграмга жазгыла. Мага инстаграмга Адрестерин айтып кетсеңиз. улан нижний пробел Саламатов. Ошо инстаграмга мага жазгыла. Проекттериңерди көрсөткүлө. Жакшы болсо эме биз как раз биз күзүндө азыр план кылып атабыз. Америкадан презентация кылабыз кыргыздардын проекттерин. Эси аябай мыкты болуп калса аяка көрсөтөбүз. Болбосо жакында эле Кыргызстанда фестиваль кылдык. Азия-Молдо. Ошондой программа киргизсе, эси ал уже мындай сата турган нерсесин жасай алса, анда реализацияланганга аракет кылабыз. Берейин, сиз үчүн ийгилик деген эмне? Ийгилик деген бул деген эки дүйнөдө бактылуу болуу да. Ошол ийгилик деп сезем да. Эки дүйнөдө бактылуу. Бул жашоого келгенде биз төрөлөбүз, бул бактылуу болуш үчүн төрөлөбүз да. Анан кийин эки дүйнөдө бактылуу болом деген ниет, эки дүйнөдө бактылуу болгон адам бул ийгиликтүү адам деп эсептелет да. Ошондой. Убакыттын аягында биздин көрөрмандарга же өспүрүмдөргө кандай каалоо тилектериңиз? Сунуштар. Жана айтып кетпеди, фантазияңарды эч качан өчүрбөй. Ошо фантазия деген өзүңө ошолор силердин мотор болот да. Мен айткандай. Мен жалкоомду отпойм. Ал эмнеге жалкоо? Анткени ал фантазиясы жок да. Эси фантазиясы болсо, жалкоо болбойт эч качан да. Анан бир жерден келип бирөө сенин фантазияңды сындырса, анан жалкоо баштайсың да. Ошо фантазияңды коюп алып туруп, ошонун артынан деген безелеңдеп чуркап, аракет кылып күн-түнү уктабай иштеп чуркасаң, ошо жетесиң ишенем да, жетесиңер. Ошол